Срочно кабар, самолеттун ичи ызычуу 153 адам менен учуп бараткан самолеттун мотору өрттөнүп кетти. Мотордун ичине коён кирип кеткен. Кыз бала ичсе аябай күчтүү болуп кетеби? Бишкекте кыз бала ичип алып кафенин эшигин талкалады. Сириянын президенти Башар Асад Сириядан канча миң доллар алып чыгып кеткени белгилүү болду. Дүрбүлөңгө түшпөңүз. Матизде белгисиз нерсени окуучуларга таратып жаткан конфет экен. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Түнгү клубтун эшигин буту менен сындырган. Масабалындагы кыз буту менен эшикти тээп сындырган. Ал каладагы түнгү клубтардын биринде болгон. Бейбаштык кылган кызга кандай чара көрүлгөнү азырынча белгисиз. Кыргызстанга тыюу салынган креветкаларды алып кирүүгө аракет кылышты. Кыргызстанга мыйзамсыз киргизилмек болгон креветкалар кайтарылды. Ак жол көзөмөл ветеринардык пунктунда Вьетнамдан Казакстан аркылуу ташылып келаткан креветкалар текшерүүдөн өттү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө 36 даана креветка ээстен ветеринардык талаптарына жооп бербей турганы аныкталган. Акт түзүлүп, жүк кайра Казакстанга кайтарылды. Булак репортер Кежи. Милиция Ошто мектеп алдында окуучуларга белгисиз нерсе тараткан унаа боюнча билдирди. Оштогу Барпатындагы орто мектебинин жанында пакети менен белгисиз нерселерди тараткан айдоочу боюнча милиция билдирүү таратты. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына айтылгандай, унаанын айдоочусу баласынын кыркын чыгарып, салт боюнча балдарга таттууларды тараткан. Ал эми уулангандар боюнча маалымат тастыкталган эмес. Милиция ата-энелерди дүрбөлөңгө түшпөй, расмий булактардан гана маалымат алууга чакырды. Ага улай унаанын айдоочусу аныкталып, ага карата түшүндүрүү иштери да жүргүзүлгөндүгү кошумчаланды. Белгилей кетсек, буга чейин жогоруда айтылган окуя боюнча видео социалдык баракчаларга тарап, WhatsApp тиркемеси аркылуу жиберилип жаткандыгы айтылган. Америкада жүргүнчү ташыган учак өрттөндү. Американын United Airlines авиакомпаниясынын учагы шашылыш түрдө аэропортко кайтып барды. Турбинага коён кирип кетип, кыймылдаткыч өрттөнгөн деп билдирди ABC News. 153 жүргүнчүсү бар Boeing 737 Денвер эл аралык аэропортунан Канаданын Эдмонтон шаарына учуп жатканда кыймылдаткыч өрттөнгөн. Учактын экипажы Денверге кайтып барып, жерге конууга жетишти. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Башар Асад Сириядан канча акча алып чыгып кеткени белгилүү болду. Сириянын экс-президенти Башар Асад өлкөдөн чыгып кетер алдында 500 миң доллар накталай акчаны, балуу буюмдарды, документтерди, ноутбуктарды жана жашыруун маалыматтары бар дисктерди алып кеткен. Бул тууралуу Reuters агенттиги сириялык 14 аткаминерге, мурдагы лидерге жакын булакка, спутниктен тартылган сүрөттөргө, учакка байкоо жүргүзүү маалыматтарына, WhatsApp кат жазышууларына шилтеме кылуу менен жазды. Башар Асадтын экономикалык кеңешчиси Ясар Ибрагим мурдагы президенттин мүлкүн, жакындарын жана жардамчыларын Бириккен Араб Эмираттарына жеткирүү үчүн Embraer Legacy 600 учагын ижарага алган. Ал учак Асад режими кулаганга чейин 48 сааттын ичинде Баеге 4 жолу барып келген. Агенттиктин маалыматына караганда, Сириядан аталган учак менен акыркы рейс Орусиянын Хмеймим авиабазасынан ишке ашырылган. 2024 жылдын 8 декабрында куралдуу сириялык оппозиция Дамасты көзөмөлгө алганын жана Асадтын режими кулатылганын жарыялаган. Мурдагы президент Башар Асад Орусиядан саясий башпайнек алган. Акындыгын курусун. Депутат Камила Талиева кесиптешин зекиди. Бүгүн 17 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Камила Талиева кесиптешин зекигендей болду. Жыйында Борбордун жана Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жаткан жана бир акыныбыз жеке өзүңөрдүн таарынычыңар болсо эле
чыгара бересиңерби дегендей, ай акындыгын курусун, ошентип бирөөнүн жеке мамилемден улам өч алайын деген оюм жок. Айтып коеюн, биз мыйзамды, ишти талкуулап жатабыз. Интриганы токтоткулачы айрым акындар. Эми арабызда акындар бар да, акынды акын дейт да, анан эмне дейт, анда ырчы дейинби дейди ал. Айта кетсек, парламенттин бүгүнкү отурумунда депутаттар 2025-2026 окуу жылына карата жалпы билим берүү тармагынын даярдыгы боюнча билим берүү жана илим министри Догдоргүл Кендирбаеванын маалыматын угушту. Анда ар бир фракциядан 2ден эл өкүлүн гана сүйлөтүү сунушу берилип, Бугат Алиева каршы болгон болчу. Ал биз билим берүүнү коргойлу, министрди коргобой деген. Өз кезегинде Мирлан Самый-Кожо айтылган сунушту колдой турганын айтып, билим берүүгө келгенде ар бирибиз билим берүүгө же кимдир бирөөгө болгон мамилебизди ортого сала бербейли деген эле. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Визиттин номерлер М-банк кымбаткы деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Жашасыңар айланайындар ай. Мерлерге мен эч каршылыгым жок. Жана бир акыныбыз айткандай, жеке өзүңөрдүн тарынчыңар болсо эле чыга бересиңерби дегенде, акындыгын курусун, ошентип бирөөгө мен кыянаттык кылып бир жеке мамилем болуп ошодон өч алайын деген оюм деле жок. Мерлерге деле өчүм жок. Айтып коеюн, бул мыйзамды талкуулап атабыз, ишти талкуулап атабыз. Интриганы токтоткулачы айрым акындар. Анан мен мерлерге дагы эми акындар бар дейм арабызда. Акын дейт, анан не дейт? Ырчы дейм банда.